Сарпашев өзүнө оформить этпей, буну Исмаилов Улан деген жаргылчактык балага оформить этет. Значит, кандайчы они не в курсе, министерство не в курсе, что 30 гектаров на конкурс на основании выдата земля. Буларга эч кандай ооба деп коюшат дагы, булар үчүн закон иштебейт да. Аруаңыз көрүүчү. Автор ТВ каналы иликтөөлөрүн улантат. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Токтогул районундагы Сарпашевтар түзгөн клан тууралуу кеп кылганбыз. Сарпашевтар бир эле Токтогул районун майкандап тим болуп тур десеңиз жаңылышасыз. Алар Кыргызстандын булуң бурчундагы кызарган жерге көз артып, басып алмай адаттарын Тайырбек Сарпашев вице-премьер болуп турганда жакшы өздөштүрүшкөн. Кыргызстандын бермети болгон ысып көлдүн жээги жергиликтүүлөрдүн каршылыгына карабай мыйзамды одоно бузуп, Тайырбек Сарпашев Ананьево айылындагы Токой Чарбага тийиштүү аэропорт участкасынан 30 гектар жерди басып алып, бизнес түптөөнү көздөгөн. Бул тууралуу иликтөөбүздүн алкагында сөз кылабыз. Ага чейин Тайырбек Сарпашев жылуу креслодо ити чөп жеп турган убактагы мыйзамсыз иштери тууралуу укук коргоо органдарына кулак кагыш кылып коюуну эп көрдүк. Себеби Сарпашевдин мыйзамсыз иштерин териштирүү үчүн бир нече депутаттык комиссия иш алып барса дагы аны аягына чыккан эмес. Маселен, 2013 жылдын декабрь айы Сарпашев вице-премьер болуп турганда аны текшерген депутаттык комиссия Юстиция министрлигинен документ алышкан. Анда Подиум жоопкерчилиги чектелген компаниясынын негиздөөчүлөрү Олег Ковалевский жана Тайырбек Сарпашев ишкананын жетекчиси Динара Шишекеева деп жазылган. Баса аталган брендтик кийимдерди саткан дүкөндүн салыгы дагы деле талаш жаратып, мыйзамды бузганы айтылып келет. Сарпашев ошондой эле Туран саясий партиясынын жана кыргыз парламентчилери коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү болуп саналат. Өкмөт жөнүндөгү мыйзамга ылайык министрлер кабинетинин мүчөлөрү ишкердик менен алектене алышпайт жана коммерциялык уюмду башкаруу же көзөмөлдөө органынын мүчөсү боло алышпайт. Демек биздин биринчи вице-премьер-министр мыйзамды одоно бузган. Эми Сарпашевдардын чаң басып жаткан кылмыш иштери тууралуу. Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турганда Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке тиешелүү бир нече участокты тездик менен камактан чыгарып салган. Опять это вопрос касается следствия. Вы, наверное, когда начали судебный процесс, то, наверное, Сарпашев биринчи вице-премьер-министр болуп турганда эч кандай документация же мамлекеттик органдардан уруксаты жок. Кеминдеги Z цемент заводуна капсула салып, курулушту баштап жиберген. Ал завод Датка кемин подстанциясына 500 метр жакын жайгашып, зыяндуу болгондуктан иштебей калган. Натыйжада Кытай инвесторлоруна 50 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматын башкарып турганда 40 000 даана метрика күбөлүк жараксыз чыгарылып, канчалаган ата-энелер азап тарткан. Бул иштер дагы деле соттон сотко өтүп, аягына чыга элек. Напомним, Генпрокуратура предъявила Сарпашеву обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» в деле о закупке 40 тысяч бланков свидетельства о рождении, оказавшихся бракованными. 2011 жылы шайлоодо Тайырбек Сарпашев Атамбаевдин форумундагы Бишкек шаардык штабын жетектеп калат. Анын жылдызы Атамбаев бийликке келгенден кийин жанып баштаган. Ал жетектеген Градиент фирмасы 2010 жылдан баштап $500 миллиард 110 мамлекеттик тендерди утуп алган. Албетте ал жоопкерчилиги чектелген компаниянын башында биринчи вице-премьер-министрдин бир тууган агасы Эмир Радик Сарпашев отуруп, анын тендерлерден утуп алганы тууралуу документтер дагы деле сакталып турат. Бул боюнча ошол убакта Жогорку кеңеште Максат Сабиров башында турган депутаттык комиссия түзүлгөн. Максат Сабировдун айтуусунда Градиент жоопкерчилиги чектелген компаниясы кумтөргө күйүүчү май ташып, ал жердеги иштетилген күйүүчү майды алып чыгып, фермерлерге сатып, ортодо Тайырбек Сарпашевга таянып, жок жерден байлык топтоп жатат деген. Бирок ал комиссиянын тамагын майлай коюштуу үнү чыкпай калган. Бул комиссия ушул иш боюнча иш жүргүзүп отуруп, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин жетегинде 8 компания Тойчубек Касымов, Максим Бакиевдин убагынан бери гүлдөп келатканын маалымдаган.
2013 жылдагы маалымат боюнча Градиент строй жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу Апазбек Сарпашев, жетекчиси Алмазбек Сарпашев, кыргыз-казак биргелешкен Градиент жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу 2013 жылдын февралына чейин Тайырбек Сарпашев, андан соң Эмир Радик Сарпашев, Градиент Серрера дыйкан чарбасы уюштуруучусу Дүйшекке Сарпашев, жетекчиси Абдрашид Лапазов, Градиент Токтогул жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу Наталья Ким менен Сергей Осипов, жетекчиси Эмир Радик Сарпашев, Градиент Нет жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу кыргыз-казак биргелешкен Градиент жоопкерчилиги чектелген компаниясы жетекчиси Болот Боролдоев, Градиент недвижимость жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу жетекчиси Эмир Радик Сарпашев, Градиент Групп жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу жетекчиси Владислав Ли, Градиент Чүй жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу Сүйүн Кадыров, Мелисбек Иманалиев, Мирлан Акматов, жетекчиси Сүйүн Кадыров. 2014 жылдын декабрь айында бийликтен камчы чабар болгон Тайырбек Сарпашев 2013 жылдын февралына чейин мыйзамдуу. Андан кийин көмүскө башкарып келген Градиент фирмасы 2012 жылы 9 мамлекеттик тендерди утса, 2013 жылы 12 мамлекеттик тендерди уткан. Комиссиянын айтымында 2010 жылдан 2013 жылга чейин эле компания 559 миллион 532 миң сомдук 110 тендерди утуп алган. Документ боюнча Градиент жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2010 жылы 34 миллион сомдон ашуун 18 тендерди утуп алса, ар бир тендердин наркы 1 миллион сомдон 2 миллион сомго чейинки сумманы түзгөн. Сизге каята козголуп аткан кылмыш иштерине кандай баа бересиз эми негизинде? Бааны эми Жеке өзүңүздүн пикириңизде. сот берет. Сотко Сиздин чейин пикириңизде. мен сотто өзүмдүн жагдайым боюнча бардык далилдерди келтиргенге мен ишенип турам. Рахмат сизге. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевди 2020 жылы финансы полициясы 3 жолу суракка чакырган. Бирок аткаминер кайсыл иш боюнча суралып жатканын айткан эмес. 2020 жылдын 27 ноябрында Сарпашевга карата кылмыш иши териштирилип башталган. Кандай гана кылмыш иши козголбосун, Тайырбек Сарпашев суудан кургак чыгып, бул кылмыш иши дагы унутулуп бараткан сыйт. Себеби убагында күпүлдөп кызматка барсам эң биринчи Тайырбек Сарпашевди темир торго салам деген Сыймык Жакпыкеев баштаган финансы полициясы жоюлуп кетти. Эй, тайраба дедим. Качанкыга чейин тайрандайсың дедим. На, өзүн бетине айттым. Силер эмне элди бир жинди ойлоп атасыңарбы дедим. Ушунча могу карагылачы, могу саат эле бир 20-30 миң доллар окшойт айланайын дедим. Мына саатыңарды кара дедим. Могу кийген бүт көйнөгү, туфлиси, бүт Бриони деген бар да. Бүт президенттер кийген костюм Бриони 50 миң долларга чейин, 100 миң долларга чейин турат. Үстү эң эле арзан Бриони 5 миң доллар турат. Ош жерден тайыр дедим. Ушу качанга чейин тайрандайсыңар, Силер эмне ушинтип жүрүп өтүп кетем деп атасыңарбы, Же Кудайдын кулагынан чүттүңөр беле, мурдунан чүттүңөр беле? Эмне силер ушунча Кыргызстанды сызга отуруздуңар дедим, Бир күн келет дедим. Азыр на коне сен Атамбаев менен жүрөсүң, на коне. Бир күн келет, мы с тебя спросим дедим. Көрсөтүүбүздүн башында айткандай, Тайырбек Сарпашев туулуп өскөн жери Токтогулду гана майкандап тим болбостон, укурукту узун таштап, Ысык көлгө чейин жетип барган. Сарпашев келип жүрөт. Бул жерде деген сайыс уланга. Эми бул биздин ананиман лескоз эле өзлөрү ичара. Мынакей 2017 жылы ушул жерге келип, бул Сарпашев алган жер да, булчу. Мен Сарпашевдон мына дискисин берем азыр силергечи. Сарпашев келип, өзү указывать этип, кайсы жерге эмнени коюшту. Бүт басып жүргөн бүт бар ушунда көрүнүп турат. Бүт Сарпашевдин машинасынын номеру. Сарпашевдин капелин койгон ушунда Жамгыр деген түрк бала келип ушулардын капельный орошениясын бүт баарын ошол бала койду. Бул видеодо бир нече адамдын коштоосунда бараткан адам мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жергиликтүү эл менен жолугуп же иш сапары менен жүрөт го десеңиз жаңылышасыз.
Сарпашев көгүлтүр ысык көлдүн жээгиндеги кезектеги басып алган олжосун текшерип жүрөт. Ачынында бул жер ысык көл районуна караштуу Ананьево айыл өкмөтүнүн Токой чарбасына тийиштүү. Бул аймакта азыр алма багы өстүрүлгөн. 30 гектар жер аздык кылган көрүнөт. Жанындагы жергиликтүү элдин участогунда кошо талашышкан. Анан кийин эле 2017 жылы күзүндө Сарпашев келип калды ушул жерге. Сарпашев несколько раз приезжал, мен өзүм көргөм. Даже мен бир жолу видеого тартып алгам, сөзүн ачыгым. Эми өзүбүздүн Ананьеванын жаштарына жер жетишпей атса, бу Сарпашев билем, что Кыргызстандын жараны, мен эч претендовать эткен жерим жок. Не на конкурс на основании выдата земля болуп атат да, бул лесхоздун директоруна барып ошол кезде сурасак, мен кайсы гана жерге барып заявление жазган эмесмин, кайсы жерге 2017-тен баштап 2020-га чейин жазып келгем, сөзүн ачыгы. Эч тыянак чыккан эмес. Аталган 30 гектар жер эч кандай конкурстук шарттары жок эле Тайырбек Сарпашевдин жакын адамы Улан Исмаиловдун колуна келишимдин негизинде өтүп кеткен. Ушул жердин бул эме 20 сотуктай жерин 20 сотуктай жерин Сарпаштар уже талаш баштаган ошол кездечи. Андан кийин мен кат жазып, 2-3 жолу кат жазгандан кийин келип 2018-жылы 10-январда келип госагентстводан комиссия келип карап көрүп, картаны карап туруп мага акты жазып берген. Бул эженин жери экен, талашпагыла деп. Ал эми Улан Исмаилов Ысык-Көл облустук Токой чарбасынын эскертмесине карабай, тийиштүү документтерди толтурбай, мыйзамсыз негизде курулуш баштап жиберген. Биздин карапайым адамдар, эгерде ошондой нарушение кыла турган болсо, эчак аны жоготуп, штрафты мойнуна салып, уже түрмөнүн түбүнө чиритип өлтүрмөк. 2018-жылы мамлекетке караштуу курчап турган айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттиги аталган аймакты баштапкы калыбына келтирип коюу боюнча чечим чыгарган. Бирок ал корутундуну Исмаиловдор аткарган эмес. Аталган маселе боюнча жабырлануучу Дамара Корчиева улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ысык-Көл башкармалыгына атайын арыз жазып кайрылган. Бирок азырынча натыйжа жок. Аталган аймак Тайырбек Сарпашевга тиешелүү эмес делгени менен алма бакка суу чыгаруу үчүн буйрутма берген адам Тазабек Сарпашевдин уулу Абил Сарпашев болуп чыккан. Абил Сарпашев деп жүрөт. Мынакей кагаздарын бүт бар мен силерге азыр берем. Абил Сарпашев деп жүрөт. Эми ошол суу чыгаргандар ошо Ананьеванын жарандары, орустар. Мынакей ошолордон барып да сурасаңар болот да. Мынакей, пожалуйста, тартып алсаңар да болот. мыйзамдуулугу канчалык сурап койсоңуз. Фамилияңыз кандай болуп калат? Мен Мамбетов Алмазбек Садыкович. Должностуңузчу агай? Директор лесхоза Ысык-Көлского. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө анан бул жердин ошондо сиз инвестиция деп аткан менен мыйзамдуулугу канчалык байке? Бул даже Токой чарбанын интереси үчүн башталган иш да. Ал мырза, бул жер ошондо Тайырбек Сарпашевга таандык туурабы? Жок, кече кол ушул абсолютно туура эмес да. Уланбек Исраиловго таандыкпы? Улан Исмаилов. Улан Исмаиловго таандык, Баштан эле ошол кезде просто эле бул жерден сулук кетип алышкан Сарпашев деп иштейт менен. Анан эле ошол сулук менен эле жүрөт да. Эмне үчүн анда Сарпашев бул жака чейин унаасы менен келип жүрөт? Аны мындай дейм, ал арендаторлордун өзүлөрүнүн иши да. Биздин эмне ишибиз бар. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда иштеп, бир нече компанияларды жетектеп, коррупциялык иштерге аралашуу биздин чиновниктер үчүн кадыресе көрүнүшкө айланды. Жаңы бийлик келгенден бери экономикалык мунапыс, коррупцияга каршы күрөшүү, иллюстрация маселелери Сарпашевдарды айланып өткөнү суроо жаратууда. Андыктан бул жолу укук коргоо органдары мыйзамдуу чара көрөт деп ишенип туралы.